2022 жылдын июнь айында министрлер кабинети жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо тууралуу токтом кабыл алган. Аталган жобо жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамына ылайык иш жүргүзөт. 2023 жылдын март айынан президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинетинен 22 жылдагы 31 май 291 номерлүү жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү токтомунан 27 пункт алынып салынды. Бул өзгөртүлгөн чечимден жер ээлери менен талаш тартыш жеңилдеп кетпеди. Аламүдүн районуна караштуу Манас Ата жаңы конушунда бүгүнкү күндө үйү салынгандарга кызыл китеп чыгуу алдында турат. Ал эми үйлөрүн ар кандай себеп менен сала албай жүргөндөрдүн бош жерлерине курулушка уруксаат берилбей жатат. Аны атайын комиссия иликтеп тактабанан чечим чыгышы керек. Комиссия жер талаштагы жер алгандардын тизмесин тактап, бейсин тактаганга физикалык түрдө жетишпейбиз. Бирок мыйзам чегинде карап берүүгө даярбыз дешет. Ошону 6-июндан кийин байлап берели. Хорошо? Азыр 6-июнга чейин биз биринчиден физически да жетишпейбиз. Анткени азыр мына Акчарда 2000 түтүнгө буюрса документ берген атабыз. Баягы архитекторда да, госрегистрде да киши саналуу да. Алар барып иштеш керек, ар бирин өлчөш керек, участок чыгарып атканда баягы схемаларын отургузуш керек. Азыр бүт күчтүн баары ошол жерде. Андан кийин силердикин жана пустой участоктарыңарды комиссиянын баарын ошол жерге бекитип карап берели. Аталган комиссия менен үйлөрү салынбай бош турган жерлердин ээлеринин жолугушуусу учурунда эл тараптан дагы комиссия түзүлүп, тизмелер, жер ээлерин тактоо иштери жүргүзүү керек экендиги айтылды. Негизи бир четинен аябай туура болот да. Силер предварительно өзүңөр түзө бергиле. Анткени жанагы карасаңыз айтпайсызбы, биз ушу турганда качан там салып баштайбыз жерибизге? жериңер мыйзамдаштыргандан кийин салып баштайсыңар. 6-сынан кийин. Азыркы элдердин көбүнчөсү пустой жерде. Көбүнчө пустой жердегилер үйүн сатып, үй салам деген. Үйүн сатып берип алып, же квартирага кире албайт, же башка кире албайт. Баягы эле келип айткан темалар. Квартирага көчүп, аз квартираны тапшырып коюп, үй сала коюп, бир кетели деп атат. Жыйындын жыйынтыгында 7 кишиден турган элдик комиссияда түзүлдү. Себеби мындай чечим бош турган жерлерди мыйзамсыз басып алуудан сактайт жана жерлерди жөнгө салуучу мамлекеттик комиссиянын ишин да жеңилдетет. Учурда жерге тиешеси жок адамдар келип, жердин ээси бар экенине карабай, үйү салынбай турат демек басып алсак болот деген алдамчы топтордун дагы кооптулук жаратуусу коркунучта. Ошон үчүн 2014 жылдан бери жери мыйзамдаштыра албай күтүп жүргөндөр комиссиянын кароо мөөнөтүн тездетүүнү суранышты. Сиз экөөңөр жаштардан да кошуп алгачы, активный экенсиң, Сен да комиссияда чогулуп мындай калыстык менен так таза болуш керек да. Ошол эки арстарды сиздерден мындай счётта көрсөтүп мына ичте иштегендер комиссия сөзгөр өзүңөр чекетинде достук болуп көрүп, ошондо кайсы участокко кирип түштү дегенде өзүңөр да тынч болот. Ошону көрөдүк жеңилген. Ситуация менен чыккан. Биздин немебизде ошолор кармагандай болуп калат. Дайыр маселе. Ол жерде президент чыгарган мыйзамдарында да 109 басылып жатат, трансформация боюнчачы. Анын 1 апрель чыгарылган комиссияга карама каршы болот бул жерде. Себеби деген 1 апрелде 21 комиссия жарыялап мыйзам чыгарган президент. 109 чыгарды, жерлерге салынбасын деп чыгарды. Отведенный земельный участок комиссияга кирген буларчы. Комиссия менен сиздерге чейин комиссия бекитип берген ал. Баягы мисалы үчүн жер ээлеп берген арстарды ошол 10 контурда мисалы үчүн баланча киши жер берди, ушунча жер гектар мисалы үчүн комиссияга илип калганда ошол жерлерге да бүгүнкү күндө иш козгоп, тиңдейимде болгон маселеси карама каршы болот. Мен юрист катары айтып кетейин. Себеби муну деген эртең көтөрүлө турган маселе ушундай эле президентке чейин жеткирип ушу маселени чечсе болот. Президент айтып атат, кроме отведенных земельных участков, определенный комиссия деп турат. Ал деген комиссия бөлгөн жерден башка жерге салбасын деген маани берди, ачык эле жазып турат. Ал 21 мыйзамды 1 апрелде чыккан 2022 эч ким ат менен кылган эмес. Ал уголовный кодекс 1 январь 2022 жыл күчүнө кирген. Андан кийинки курулган кыймыл аракеттердин баары мыйзам бузуу катары саналат да. Андан кийинки курулган үйлөр, фундаменттер ошондой болуп саналат. Аламүдүн районуна караштуу аталган Манас Ата жаңы конуштардын тургундары ошентип же документ ала албай, же курулуш баштай албай ара бөк турат. Алар төлөп жашап жаткан батирлерине да батпай кыйналып жаткандыгын белгилешти.
Мындай талкуудан кийин Ала Мүдүн райондук жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу комиссиясы жергиликтүү элдин суроолоруна жооп берип, мөөнөттү убадалады. Жерге укуктук документ алуу маселеси бүгүн комиссиянын да, элдин да баш оорусу болду. Кандай болгон күндө да мамлекеттик орган тарабынан убадаланган иштер жасалынышы керек. Мына бир айдын ичинде чеки шатаны карап баштайбыз дегиле, карап баштадыкпы? Чекесинен бүтүрүп келатабызбы? Эми 6-сына чейин жана 128-ңер боюнча чечим кабыл ала алсак, дальше карап баштайбыз, маселе жок ал боюнча. Мына 6-сында иштеп баштасак, тактасак списоктарды, эми ал деген баягы мен сизге азыр монтип туруп эле 2 саатта бүтүрөм же 3 саатта бүтүрөм деп айта албайм да, туурабы? Ооба. Өзүнүн процедуралары бар. Ошону тактап бүткөндөн кийин, эми мен ойлоп атам бир 2-3 күндө тактап бүтсөк, комиссиядан отурумун өткөрсөк, бир жуманын ичинде ошол маселе чечилсе, бир ай объявлениеде эмеде турса, кайсылы? Оповещениеде. Анан кийин дальше уже кадастр менен архитектуранын процедурный моменттери. Жок, биринчи силердики биринчи проблема тизме турбайбы? Анан кийин кадастрга тапшыргандан кийин мындай бир мезгилде азыр суббота воскресенье күндөрү да суранып иштетип атабыз чындыгындачы. Биздин хотя акыбыз жок иштеткенге. Бирок ошондой иштетсек дагы дей беребиз, сиздер эмес, башка жилмастиктерде Ничүн выходной күнү келип тартып атасыңар деп кече биз балдарыбызды кубалап айда бериптир. Ошол жерде эле тургундар. Эми андай кылбаңыздар, ошо балдар силердин деле балдарыңар. Ошо кыздар барып атат бечаралар, ошо күнгө күйүп барып, азыр биздики Кыргызстан боюнча Северный регионда только Ала Мүдүн району жана координаттарын коюп чыгарабыз. Юг боюнча Кара Суу. Экилеп пилоттук район бар да. Ошон үчүн биз баягы кийин накладка болуп калбас үчүн координаттарын коюп, точка преискорына определить туруп, экиси кирип деп коет го немелерди. Мурда жолун урлетка менен тартып берип туруп, мынанча метр экен, мынанча метр экен деп жөнөтчүбүз да. Азыр ошону барып тактап, кийин спор болбосун ошондой кылып чыгарайлы деп аракет кылбайлы, ошону кылып атабыз биз марттан бери. Анан эртең силер тапшырганда эле ошондой болбос үчүн жана айтып атпайсыздарбы, бул эки жигитти айтып атасыздар, ушулар башчы депчи. Ошо башчылар ошону контролдоп коюңуздар. Мисалы бүгүн 20 киши барды. 3 күндөн да 20 киши барсын. Андайын да барсын дегендей кылчу. Биз дагы ошол мисалы үчүн чеки шатадан киргизсек, ошол жерге сразу эле өзү бир эле куратыр. Бирок сразу 10 баланы киргизип атабыз. Тезирээк бүтүш үчүнчү. Ошону силердин камыңарда биз деле силер окшогон эле жаранбыз. Биздин да кээ бирлерибиздин силер окшогон эле үйүбүз жок. Үйүбүз барларыбыз да бар, Аллага шүкүр. Бирок аракет кылып сиздердин камыңыздар биздин каерде болсок дагы жүрөгүбүздө да бар ушуну чечиш керек деген маселе комиссиянын деле, кадастрдын деле позициясы ошондой. Мыйзамга туура келген болсо проблема жок. Анан ортодо эшелондар бар, мен кадастр иштеймин, тиги жакта сүйлөшүп койдум. Тезирээк бүтүрүп беребиз, мынаны мынантип беребиз дегендерге вообще ишенбеңиздер. Анткени биздин атыбызды сатып ортодон жанында эшелондар көп экен да, аны өзүңүздөр деле билесиздер мен айтпасам деле. Бирок ошондой атайын эшелондар, атайын машина менен атайын печаттарды алып алышып, справка алып алышып, действительно ошол жерде жашайт. Ошону мен билем, ошо Петров жерде жашайт, мына справка. Мунун участогу мынча деп справка берип кеткендер да бар экен. Ошого ишенбеңиздер эч качан. Жобого ылайык жер мунапысын объектиси боюнча кызыкчылыктары бири-бирине байланышкан жеке же юридикалык жактар комиссияга жер мунапысын объектисин көрсөтүү, тизмедеги кандай болбосун каталарды же так эместиктерди баяндоо менен жазуу жүзүндө доомат кое алышат. Дооматтар комиссия тарабынан 7 жумуш күндүн ичинде каралышы керек. Комиссиянын чечими менен макул болбогон учурда талаш-тартыштар сот тартибинде чечилет. Манас ата жаңы конуштан жер алганмын. Бул жерде турган жамаат баары эле ушул жактан жер алган. Пустой участоктор. Ошо биздин көйгөй ушу пустой участокко жер там сала албай атабыз көйгөйүбүзчү. Там салгандарга уже документ берилип атат, шахматный порядок болуп калды да, арасында жанында калган пустой участоктор сала албай атабыз. Шахматный порядок болупчу. Тегиз каралбай атат. Ошол азыр зам акимге кирип чыктык. Зам аким азыр 6 июндан кийин карап баштайбыз комиссия менен деп бизге сөз берип атат. Ошо биздин чечим азыр 6 июнга чейин күтмөй болдук. Анан көрөбүз 6 июндан кийин кандай болот процесстер. Болбосо дагы келе беребиз биздин көйгөй чечилмейинче. Бул жерде канчалаган кредитке акча алып, участок алып, там салайын дегендер бар. Квартиралап жүргөндөр бар арабыздачы.
ушулар күтүп атат. Эртең эле кыш келип атат. Ошого жетишип бир нерсе хотя временка болсо да салып калайлы деген көңүл маселеси көйгөйлөр ушунда болуп атат.